Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз калкым. Өткөндө Азамат байке менен бир кайрылуу жасаганбыз. Ошо тынчтык деген байке сыр печени менен ооруп калып, ошо операциясына өтүнгөнбүз. Анан Кудайга шүгүр, азыр айыгып калыптыр. Индияга барып операция кылыптыр. Азыр байкебиз абал абдан жакшы. Ушул кайрымдуу бол фондуна кирип көрсөңүздөр дагы болот. Ошо чоң ыраазычылык билдиребиз. Ал эми азыркы учурда өтө бир кырдаал абал болуп турат. Биз азыр деген ушул Бакыт байкенин үйүнө келдик. Ушул Бакыт байке өзү дагы көзү көрбөйт экен. Өзү ушул үй бүлө 8 адамдан турат экен. Ошо 8өөнүн бардыгы майып экен. Ошол 8өө көз жагынан, 7өө көз жагынан болсо, бул эжекебиз, Ширин эжекебиз азыр сыр печени болуп ооруп турган азыр учуру. Эжекебиз абдан кыйын абалда. Ушундай учурда сиздерден өтүнөт элебиз, өзүңүздөрдүн бир көмөгүңүздөрдү, жардамыңыздарды көрсөтүп эжекебиздин сакайып кетишине дагы бир салымыңыздарды суранабыз сиздерден. Ал эми азыр биздин ошол Азамат байкебизге сөз берейин. Ассаламу алейкум. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Мына биз бүгүнкү күндө кыргыз коомчулугунда кайрымдуу бол коомдук фонд деп негиздеп, кыргыз бири-бирин кыйынчылыкта таштабаган элдин, аталардын уулдарыбыз, ошондой урпагыбыз деп намыстуулук менен ушундай бир чакырыктар жасап биргелеген бул жалганда баарыбыз эле конокпуз. Конок дүйнөдө аз күнчөлүк өмүрдө жашайбыз, бирок жакшылык кыла билип жашайлы. Мындай тагдырларды адамзат өзүнө тилеп албайт экен, сурап албайт экен. Бирок бул сыноо майданында, сыноо дүйнөсүндө ар кандай сыноолорго кептелген бүгүнкү күндө биздин замандаштарыбыз жашап жатат. Аталарыбыз көзү азиз болсо дагы мына бүгүнкү күндө көзүнөн жашы тамып турат. Энелерибиздин көзү жашы тамып турганда ушундай бизге окшогон уулдары келип, ушул колуна кол, бутуна бут болуп бере албасак, биз анда эмнеге жүрөбүз дегендай жүрөгүбүздө намысыбыз бар. Аллахка чексиз шүгүрлөр болсун. Ушундай элибиз, журтубуз бар бүгүн. Колубузда кармаган туубуз бар. Мекенибиз бар. Бизден саны канчалаган көптөгөн улуттар бар, бирок алардын мекени жок. Колунда кармаган туусу жок канчалаган улут бар, бирок ошонун арасында бизге ата бабабыз сактап келген жерибиз, эң сонун өлкөбүз бар. Бирок ошонун ичинде мына бүгүнкү күндө жашап аткан жашоо өмүрүбүздө караңыздарчы, мына Бакыт байкенин үй бүлөсү чындыгында бул үй бүлө өтө чоң бир жардамга муктаж болуп турат. Ошол кайрылуусун бүгүн биз угуп алып, мына бүгүн мына Ширин эжекебиздин жанына келип, мына айтып, улам дем болуп, демине дем, күчүнө күч болуп, мына мондай кичинекей Ширин эжекенин кызы турат, мынакей бул жерде уулу турат. Кудай буйрса бул үй бүлөдө ушул чоң үмүтүн актап, Кудай буйрса ушул канчалаган мекендештерибиз Индияга барып, дартына даба таап, жакшырып келип атат. Ошонун катарында дагы мына Ширин эжекебизди жетелешип алып, барып илдетин ошол жака таштап келсек, ушул жакшы болуп, катарыбызда биз менен катарлаш болуп басып туруп болсо экен деп атабыз. Ошон үчүн келгиле кайрымдуу мекендештер, кыргыздын намыстуу уулдары, кыргыздын саны азайбай көбөйсүн дегендер. Кудайдын берген ырыскысын Кудай берип атат, бирок Кудай үчүн берем дегендер. Ушул жакшылык кылайын дегендер, өзүнү үчүн, акырет үчүн бир сооп табайын дегендер. Бул мындай эстүү жандар, келиңиздер, колубуздан келишинче ушул үй бүлөнүн акыбалына өзүбүздү коюп көрөйүнчү. Өзүбүздү койсок жооп таба алабыз. Ошон үчүн мен ойлойм, кайдыгер карабайт. Биз күчтүүбүз. Биз Кудай буйрса, Кудай ыраазылыгы үчүн көп иштер жасаганга аракет кылабыз. Ошон үчүн кайрымдуу мекендештер, келиңиздер, кайдыгер карабай, кол сунуп, эжекенин дартына дабасына себеп болуп коелу.